Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Билбейм, мен морально көп нерсеге даяр болгом. Ушу праваны мен өмүрүмдө алып көрбөп жүрмүн, ошол себептен менин биринчи правом американский право болот. Жумуш таппай жүргөндөр бар. Туугандар, Кыргызстанда доллардын немеси курсу канча болду? Эсептеңиздер. Ошол акчасын айтпайсызбы, эми канча, мисалы, бир күндө канча акча тапсаң болот экен? Средний айтыңызчы. Мисалы, көп дагы эмес, аз дагы эмес, мисалы, стабильный, примерно ушундай күнү көпчүлүк учурда ушундай болот депчи. Достор, сизде CDL правасы барбы? Анда биздин баш кондуктош Сэм Экспресс компаниясына кошулуңуз. Азыркы учурда бул компанияда 400дөн ашык трактор бар. Бул компаниянын өзгөчөлүктөрү жана кызматтары 24/7 диспетчерлер сиздин кызматыңызда. Атайын трак айдоочулар үчүн трак оңдоочу жай. Трейлердин баардык түрлөрү бар. Reefer, Flatbed, Stepdeck, Driving, Power Only, USPS, Amazon, FedEx. Жана ошондой эле өзүңүздүн унааңызга жана трагыңызга бекер паркинг. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Сиздер менен бул чыгарылыштардагы аман эсен жүз көрүшүп жатканыма абдан кубанычтамын. Бул чыгарылышта бүгүн сиздерге эң актуалдуу, эң көп берилген суроолордун жообун алып бермекчимин. Бул эмне десеңиздер, Америкадагы кыздарга кандай жумуштар бар жана ошондой эле Америкадагы кыздар кандай жумуштарда иштей алат деген сыяктуу сөздөрдү, суроолорду берип келишет. Бүгүн ошого суроолорго жооп беребиз, жооп алабыз. Ким десеңиздер, биздин өзүбүздүн кыргыз мекендешибиз, биздин өзүбүздүн эжебиз, Сайкал эже менен таанышабыз. Сайкал эже, кандайсыз? Саламатсызбы? Саламатсызбы? Ден соолугуңуз кандай? Жумуштарыңыз кандай? Болот. Биздин көрүүчүлөргө өзүңүздү тааныштырып, качан келгенсиз, кандай жол менен келгенсиз, ошолор боюнча айтып бериңизчи. Менин атым Сайкал. Былтыр 2023 получается келдим грин карта аркылуу. Бүгүнкү күндө келгениме 11 ай болду. 11 ай. Грин карта кандай болду? Канча жол тапшырдыңыз? Анан ким тапшырып берди? Же негизи эле Америка сиздин оюңузда, кыялыңызда нерсе болгонбу? Жок, кыялымда эмес болчу. Грин картаны жөн эле тапшырып койдум эле. Анан ойлонбогон жерден утуп, анан ошо Америкадан чыгып атабыз. Утуп алганда кандай сезимдер болду негизи? Утуп алганда ишенген жокмун. Мен тиги тапшырып коюп унутуп калып турмун ал нерсени. Анан бир клиентка статус коюп коюптур. К сожалению, в этом году гринку не выиграли деп. Анан ошондон анан бир майдын ортолорунан өтүп калса керек эле. Анан ошондон анан мен да бербедим эле. Бар көрүп коюмчу деп анан көргөндө ошо утуп калыптырмын. Анан келип калдым ошо. Негизи баягы анча-мынча адамдар бар да. Баягы виза алган учурда эмоциялар менен бөлүшүп, мисалы, башка соц тармактарга чыгарат да. Анан негизи грин карта деген бул почти азыр Американын жарандыгы сыяктуу да, мисалы, шайлоо гана. Да, ошондой да. Анан мындай утуп алдың дегенде укканда кандай сезимдер болду негизи? Мындай, ай, Америкага барам деген сөздөр болдубу негизи? Достор, сиздер үчүн сонун видеолорду тартканга аракет кылып жатам. Ошол эле учурда менин каналыма салым кошуп, катталганды унутпаңызчы. Утканда чындыгында ишенген жокмун. Анан бул жөнүндө менде жөн грин карта деген атты эле билчү элем, мындай түшүнүктүү эле жок эле, кандай болот, эмне болот, мындай сопутам эмес элем да бул нерсе. Кызыкпаптырмын мурун эле. Анан утканда кимге айтам деп ойлонуп кимге айтыш керек бул нерсени деп анан бир туугандарыма айтып, анан ошо сүйүнүчтөр болду. Эми кантип сүйүнүчтөр болбосун, тем более биринчи жолкусунда утуп атсаң ойлонбогон жерден күтүлбөгөн кубанычтар болот экен. Негизи бул жака ошондо ким менен келдиңиз? Семья мененми же кимдер менен? Жок, өзүм эле. Үй бүлө жок. Өзүңүз жалгыз. Жакшы. Эми өзүңүз боюнча баягы ушул азыр айтып атабыз да, мисалы, буга чейин мага көптөгөн кыздар Америкада жатып, мисалы, келип жумуш таппай жүргөндөр да бар да. Анан Кыргызстандагы же болбосо Россиядагылар дагы ошо салон сферасында, мисалы, кыздарга жакын эмеспи ушул сферачы? Ушул тараптан айтып бербейсизби? Сиз өзүңүз канча жыл кайсыл жакта иштегенсиз, кандай болгон? Бул сферада мен иштегеним өзүмдүкү 15 жыл болду. Мен Кыргызстанда эле бул нерсе менен алек болчу элем, иштечү элем ушул нерседе. Мен женский мастер код. Аял затынын чачын кыркып боеп иштейм. Анан бул жака келатканда деле
билбейм, мен баягы морально көп нерсеге даяр болгом. Мен себеп дегенде ушунчалык информация көп эле жаман жагына. Америкада мындай бузук деген сыяктуубу же кандай? Жок, бузук деген эмес, баягы жумуштап атпай кыйналасың. Тил билбегенден кийин эч жакка орношо албайсың. Барып жана эме деп коет го, клининг деп коет го. Тиги пол жууп бирөөнүн тиги жууп иштебейсиң. Ошого да даяр болуш керек, антиш керек, мынтиш керек деген жаман эмес, ал деле жакшы, ал деле жумуш. Бирок ошондой нерселерге мен көбүрөөк морально даяр болуп келдим эле. Бирок бул жака келгенден кийин салонго иштеп калдым, эми буйрук экен ошо. Негизи бул жака келгенден кийин биринчи кыйынчылыктар болду же ошо биринчи келген учурду айтып бериңизчи. Мисалы грин карта уттуңуз, эми прямой учуп келесиң да. Мисалычы баягы биздин азыр көптөгөн мекендештер Мексикадан канчалаган мамлекеттерди аралап келип атат, бирок сиздердики аларга караганда мындай алтын жол десең деле жаңылышпасаң керек. Сразу эле учуп келесиң, келгенде эле документтер келет дегендейчи. Ошо биринчи келгенде кайсыл штатка келдиңиз, анан кандай кыйынчылыктар болду? Биринчи келгенде мен Филадельфияга бардым эле. Филадельфияга? Да, Филага. Филадельфия азыр сокращенно айтылып калат го. Филага бардым эле, себеп дегенде менин документтерим, аякта менин двоюродная сестренкам бар. Ошо эки кыздын адамдын үйүнө барыш керек болчу. Мен ошо документим артынан бардым эле ошо. Сиздин баягы social security баардыгы ошол жака барат эле. Ошол жака баары ошол жака барыш керек болчу. Анан барып мен документимди алып алып бүтүп ошол жакта 1 ай 1 неделя жашадым го дейм. Анан Чикагого баягы эле өзүбүз көп жерге келдим ошо. Ошондо Филадельфияда 1 ай иштебей эле жаттыңызбы же? Иштебей эле жаттым, мен эс алдым. Кажется, я Кыргызстандан чарчап келген окшойм. Ошо. Негизи Чикагога сизди эмнеге тартты? Бул Чикаго мисалы кооптуу шаар деп айтышат, анан кийин мындай башка штаттарга караганда жолдору да жаман дейт. Эмне үчүн Чикагону тандадыңыз? Эмне үчүн Чикагону тандадым? 1 ай 1 неделя тиякта иш жол жатканда. Жатканда мен ойлондум, башка штаттарды ойлонуп көрдүм. Баягы бизге мен мындай чечимге келдим. Для старта самый лучший, самый удобный штат экен деп, Чикагочу. Себеп дегенде өзүбүздүкүлөр бар. Баягы орус тилинде, кыргыз тилинде сүйлөсөң дагы жумуш тапсаң болот. Бири-бирибиздин көчөдө калтырып койбойбуз го дейбиз. Баары жардам беребиз го. Анан ошол үчүн мен дагы ошо көптөр келген Чикагого мен да келип калдым. Кыргыздар көп болгон үчүн келдиңиз. Кыргыздар көп болгон үчүн келдим. Негизи туугандар, азыр Чикаго шаары дегенде ошол кыргыздар көп жайгашкан. Биринчи эле айтып атпайбы, ошо келип туруп адаптацияга эң жакшы шаар деп айтып атат да. Бул сөз туура, чындык. Көпчүлүгү ушундай келет. Жеке мен өзүм дагы ошол Чикаго шаарына келгенмин. Анан Чикаго дегенде эле бул жакта ошол коопсуз жактары бир аз анча эмес, мисалы караштар деп коет. Ошондой да. Анан эженин өзүнө өтөйлү. Ишке кандай барат? Ишке кандай барасыз негизи? Азыр келип эле 11 ай болду дедиңиз. Машина менен ишке барып атасызбы же машина алып алдыңызбы? Негизи Кыргызстанда машина айдачу белеңиз? Жок, мен азыр жумушка трейн менен барам. Машинам пока Биздин тилде айтканда метро менен, метро, биздин тил менен айтканда метро менен барам. Машина пока жок, себеби Кыргызстанда да айдап аптырмын, правам да жок. Азыр ошол суроого өзүм жооп таба албайм да. Мен эмне себептен Кыргызстанда машина айдаган эмесмин. Зарылчылыгы жок болчу мүмкүн, билбейм. Анан бул жакта эми үйрөнүш керек болот. Экзаменге даярданып атабыз. Буюрса права алып алсак, анан вождениени үйрөнүп алсак, анан машина алып. Бул американский право менен айдаш керек. Американский право менен. Эми негизи Кыргызстан правасы менен 3 ай айдаса болот. Эгер болсо, бирок болсо. Ошо 3 айдын ичинде американский правону алыш керек болот. Анан ошону менен айдаш керек да. Меники кыргызстандыкы жок болгон үчүн праваны мен өмүрүмдө алып көрбөптүрмүн. Ошол себептен менин биринчи правом американский право болот. Негизи тил жагы кантип атат сизде? Тил, мисалы салонда иштейт экенсиз, бирок ал жакта тил керек дейт. Тил керек. Тилин канчалык, англис тилди канчалык жакшы билсең, ошончолук өзүңө жакшы да. Бул тил билүү аябай зарыл нерсе экен. Чындыгында Америка келем деген мечтаңар болсо,
оюңар болсо ошо тилди дагы такташ керек экен да, жакшылап үйрөнүш керек экен. Себеп дегенде тилиң англис тилиң канчалык жакшы болсо ошончолук жакшы жумуштарда иштейсиң. Ошончолук көбүрөөк акча табасың. Мүмкүнчүлүк көбүрөөк дегеним да. Ошо анан меники өзүмдүкү болсо эми баягы орус тили, кыргыз тилиндегидей жакшы эмес. Бирок баягы ойду түшүндүргөнгө аракет кылам, практиканы жүргүзөм. Ошо аракет кылмайын үстүндөбүз. Түшүнүктүү. Аны эмесе метрого барайлы. Метро бул жерден канча минут болчу үйүңүздөн? Бул негизи кайсыл район бул жерде? Эмне деп айтылат? Норсайд. 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 Метрого чейин канча минут? Бир 8 минут алып жол. 8 минутта анан жумушка чейин метро менен канча убакыт? 15 минутта барабыз. Анда эмесе достор, маегибизди метродон баштайлы. Сиздерге Америкада метролор кандай иштейт? Ошолор боюнча дагы кененирээк маалымат алайлы. Кеттик. Ошо биздин Kimball Brown Line деп коет, станциясына келдик. Ушул фоттон киресиң да? Ушуну менен киресиң. Мына жана айтып өткөндөй, бактан карточка, мына көрдүңүзбү? Бул жактан карточка аласың. Терминалдардан аласың. Бир айга болсо алсаң болот, бир неделя алсаң болот. Бир неделялык проезд 20 сом турат. Бир айдыкын 75 сомго алсаң болот. 5 сомго отдельный карточкага төлөйсүң, 70ти уже проездге без лимитка деп коет да. Ошондо калашынча түшө бересиң. Калашынча түшө бересиң. Ооба, бир айга сатып аласың. Анан бир поездка мисалы метрого иши түшпөгөндөр деле көп да, мисалычы. Анан бир жол төлөө канча турат? Бир проезд эгер карточкасы жок болсо, анда 5 сом. Трейнге, автобустарга 2,5 сом да. Ошо. Булардан төлөйсүң, автоматически эле сага карта беришет. Карточка берет, өзүңдүн атыңан карточка берет. Анан бияктан төлөп аласың. Эми бул кнопкаларды басып. Жактан тартпасың? Бул жактан сиз өзүңүз эле ушул жактан заказ кылып алгансыз да, Ооба, мен биринчи ушул жактан заказ кылып алдым эле. Карточка, андан кийин электронный вариантын телефонго жүктөйсүң. Apple Pay'га да жүктөп алсаң болот экен ошондо. Неме, Волокко? Ооба, бул Ventra деген бар. Мынакей достор, мына ушундай приложение менен буга тийгизип коюп эле кете бересиң. Тийгизип коюп эле кете бересиң. Жакшы экен анда. Анда бул жерде немелер да бар турбайбы? Баягы Чикагонун картасы. Чикагонун картасы бар. Бул Brown Line'дар. Каяка жүрөт, кайсы убакта булар эми остановкаларда. Биз ошондо азыр бул жерде турабыз, э? Кайсыл жерде? Биз азыр Kimball'да турабыз. Kimball'да турабыз. Биз кайсыл жака барабыз? Биз Paul Line'га барабыз. Paul Line'га. Ооба. Биз ошондо канча убакыт жүрөбүз ошондо? 15 минутта. 15 минутта. Ооба. Бир станциядан мисалы мына Kimball'дан Кензага чейин канча убакытта жүрөт мисалы? Канча убакыт кетет? Бир 3 минутта, 4 минутта? 3 минутта, 4 минутта. Максимум биякта остановка деген жок да. Бул жерден азыр мисалы кайсыл станция, кайсыл жакка кеткенин кандай кылабыз ошондо? Бул экөө тең эле даунтаун жакты шаарды көздөй жүрөт. Kimball деп коет да, мынчы. Станция мына жакта дегендер отурат. Значит, биз оң тарабындагы трейнге отурабыз. Бул жака чыгабыз, э? Бул жака чыгабыз. Бул жакта да тартып койсоң болот. Баягы Москвадан айырмасы деле жок го дейм. Ушундай. Ушул жака отурсун. Болчудай окшойт, э? Ошондор дагы бар экен да. Бомуштар деп коебуз да, мисалычы. Ошолорду Нью-Йорктун метролорунан көп көрөбүз да. Анан бул жакта да бар экен, э? Жок эмес. Жок эмес. Айтсаңыз, бул жакта мисалы башка штаттагы мисалы асос тармактарында көрүп жүрөбүз да, мисалы баягы метролордун крысалары бар, чычкандар бар дегендей келемиштер бар депчи. Ошолордо бул жакта тазалык боюнча кандай экен негизи Чикаго метролору? Сиз күндө эле жумушка метро менен барып келет экенсиз. Ооба. Тазалыгын таза эмес деп айтыштан алыс.
Mınday bar jemen bar eşteki kömür bölböy güzel uygu var. Eçkilik oluyor şunday aspekt cümlem şunday kalaydı. Kısaca men şu normal böyle Normal böyle mesela. Bunday aябай деле мондай жаман нерсе болбойт. Анан мисалы Америка айтып бериңизчи, мисалы Америкага келдикте мисалы айтпадыңызбы мен мечтам деле болгон эмес депчи. Анан Америка грин карта уттум дегенден Американы издеп баштадыңыз да. Уже Америка кара баштасың. кандай экен, анан кинолор көрө баштадыңыз дегендечи. Анан кандай элестетип, кандай баягы кандай элестеттиңиз эле, анан кандай болду? Amerika'nın görüğü çok şartlarda görgöndü. Çındığında Amerika'nın gitken dediğimde bayağı bir cumhurta geldiğinde inanamazsın mı? Жумуш таппай, Başkıstan'ın başka adaptasyon var. Sen gün derse ошондой тамак ашпайт ошондой ошонун баарына убакыт керек болду эми кечээ бир саат тамак ашпай ага жакшы Америка мен өтө керек болду анан жана башка айтып сондай аябай лучший нерсеге даярданып келген мага ошол үчүн нормалдуу болуш керек да сразу эле барганда мындай өзүбүздүн акчалык иштеген келесиң андай эмес мен баягы приземленный нерсе ой менен келген үчүн мага нормалдуу келет баардык болуп өткөн нерселерди ошондо 11 ай ичинде мен буну нормалдуу деп алып нормалдуу деп өткөн элес болуп негизи баягы кыздар биринчи келген учурларда баягы эркектер го мисалы доставкага чыгып же болбосо таксиге чыгып иштеп кете беришет да мисалы баягы мувинг деп коет мисалы бирөөлөр үйлөрүнүн жүктөрүн ташып берет эркектерге алар иштеп кете беришет бирок кыздарга негизи айрыкча аябай ушу жумуш маселеси аябай мындай өйрөлүү маселе болот деп ойлойм да мен көп тааныштарды билем көп кыздарды билем жумуш таппай жүргөндөр бар ушул боюнча кыздарга кандай экен Америкада жумуш боюнча boyunca daha bir jol aytayын эгер келбесе андакын албайсың да анан баягы биз өзүбүз келбеген үчүн кыргызга барып келебиз кыргызга орусча сүйлөп жүрөбүз анан издейбиз анан жумуш издөөдө коркпош керек бир мекемеде тилиң жок деп албай койсо экинчи мекемеде менин алынат ошо мен айта берем ошо келген учурда эле мисалы документи жок болот эч кимдикичи мисалы даже грин карта менен келген учурларда делечи анан ошо документи жок иштеген кыздар барбы мисалы сиз билген мисалы келип эле мисалы салонго кирип кеткен ушундай мүмкүнчүлүктөр бар экен мүмкүнчүлүктөр бар мисалы баягындай эле кыргызчылык кылып сүйлөшүп эле баягындай наличка бизде кэш деп коет ошондой эле акчага иштей бересиң баягындай эч кандай документин талап кылбайт алышат бирок ошого кимдер алышат негизи мисалы кыргыз өзүбүздүн мекендештер алабы же орустарга барасызбы кимдер орустарга барасыз анан мен дагы кыздарды өзүм бирок аларды кылса ошол болуш керек андан кийин барса керек ошо американский салонго документи жок иштеп атам негизи кандай жумуштар ошо негизи бир эле салон эмес да документи жок мисалы кыздаргачы кайсы дагы кандай жумуштарды билесиз документи жок кандай мүмкүнчүлүктөр бар иштегенде документи жок мүмкүнчүлүк бар азыр эми кыздар деле доставкада жүрүшөт доставкада таксиде жүрүшөт тракта жүрүшөт эми аларга документтер керек болуш керек тракка убакыт керек иштеп жүрүшөт документи жок дагы кассирлер ошо жанагы мисалы кафелерге официанттаргачы официант болуп иштеген кыздар тааныштарыңыз барбы мисалы ошол тааныштарым бар бирок алардын документтери бар документтери бар чынында кезиктеп өттүрбөй
Лезгиттелендирмен ошо кыргыз мекемечилерде иштейт. Орустарга. Мага достор, биз азыр түштүк. Азыр жумушка чейин канча убакыт? 8 мүнөт. 8 минутта. 8 минутта жумушка жетебиз. Анан сиздерге көрсөтүп коеюн деген нерсе, американецтердин видеолорунан көрсөңүздөр эле, кинолорунан ушундайлар дуалдарга немелерин тартып коет го. Американский вайб. Биздин баштан нелер гана өтпөгөн, сезимиңде жаш жүрөгүң өрттөнгөн. Айтайын деп дарманың жок айтышка, башты салып кайра артка барышка. Ошо мына биз келдик. Мен иштеген салонго. Мен ушул салондо иштейм. Кыргыз мекемештештин салону. Ушул салондо иштейм. Бул жасалгалар болсо 14-февралда жарышат. Анда сиздин жумушуңузга киришиңиз анда сиз бул жакта запистер менен иштейсиңер да, негизи? Запистер менен иштейбиз. Эчтен эле киришет, аяндай да. Ошо анан мен азыр анда Кийинип чечсиңер. ошо менин жумуш ордум бул. Жумушка кирип, биринчи ушинтип жумушка даярданып алабыз клиенттибизди күткөнгө. Бул нерсенин ичине плойка кирет. Фендерси даярдап, рабочее место уже подготавливаем да, к приходу клиента. Ошо азыр саат 10го клиентим бар эле. Ал кызыбыз да келип калды. Азыр бул кыз конокко бармак экен. Ошо анан плойка менен жакшынакай кылып причесаларды жасап беребиз. Сайкалчы эми жумуш үстүндө да сүйлөшө берели, сиз жумушуңузду кыла бериңиз. Негизи бул тармакта канча жылдан бери иштеп жүрөсүз, канча жыл стажыңыз бар дегендей, мисалы Кыргызстанда кайсыл жактарда иштегенсиз? Деги эле Кыргызстанда эле иштегенсизби же башка Европа же болбосо Москва деген сыяктуу? Бул тармакта мен 15 жылдан бери иштейм. 15 жыл. 15 жыл. Анан ошо анан башка Кыргызстандан башка жерде иштеп деле көрбөптүрмүн. Москва жанагындай көп биздин мекендештерибиз барып иштешет го, Турция деп, Италия деп. Жок, ал жака менде умтулуу деле болбоптур, ачыгын айтсам. Кыргызстанда эле жакшы иштеп чыксыңыз да? Клиентская база хорошая была, аябай жакшы эле да. Анан аякта мен жашоом өзүмдүкү жакшы эле болчу, жакчы мага. Анан ошо анан кери экинчи жер алмаштырганым ушу Америка болуп. Америка. Анан бул жакта азыр негизи бул биринчи записиңиз дагы биздин эле кошуна өлкөлөрдүн экен. Бирок негизи азыр көбүнчө биздин прическалар, же болбосо биздин мекендештер, же болбосо казактар, өзбектер дегендер көп келсе керек азыр, негизи. СНГ мамлекетиндегилер негизи. Биздин прическалар Америкалардыкынан башкача айырмаланабы? Эми ар бир жердин өзүнүн стандарты болот, көнүп калган. Ошону кыла беришет да эми. Анан биздикилер эми биздин бул салонго только СНГ келет деп айтуудан алысмын. Башка бул жергиликтүү адамдар да, элдер да келет. Анан өзүбүздүккө келет, анан СНГден келет. Ошо баардыгы эле аралашма. Анан бир той биз только СНГни обслуживаем, же болбосо американцев деп айта албайм, бүт баардыгы келет. Негизи көбүнчө кандай, мисалы көбүнчө кайсы улуттагылар келет сизге? Магабы аралаш, бирок тиги американкалар бар да. Ошо. Анан бул жактагы иштеп баштаганыңызга азыр мисалы Америкада келип салон иштеп баштаганыңызга канча болду негизи? Канчадан бери иштеп атасыз? Америкага келип эле башка жумуштар кылган жоксуз? Сразу эле ушул сферага кирдиңиз, э? Ооба. Келип эле тиги жана айтып өтпөдүмбү, документтеримди алып келип, апрелдин 7-си келдим, 8-апрель жумушка чыктым. Ошо анан өзүмдүн сферамда эле ушул тармакта эле
ошондо получается бир 10 ай болуп калыптыр ошондой салондо иштеп келатам. Негизи биздин азыр мына Кыргызстандын же болсо негизи эле биздин кыздар келейин деген болсо кандай неме бир нерселерди үйрөнүп келиш керек? Бул жакта маникюрга жакшы төлөп береби же педикюргабы же кайсыл нерселерине жакшы акча төлөйт анткени? Келем десе биринчи айтарым меники тил үйрөнүшсүн. Эми тил ал айтып атпаймынбы тил. Анан тилден мурун анан ушул эле кел маникюр, педикюр, чач, кирпик. Ошо. Эң жакшы төлөнгөнү кайсыл немесин экен? Мисалы, маникюргабы, педикюргабы кайсы? Же бирдей эле бар деле? Баары эле бирдейми? Бул проходимостьтон зависит этет да. Канчалык клиент көп келип берсе, ошол жактын баары жакшы болот да. Постоянно жумушта болосуң, акчаң да болот, клиенттериң да болот дегендей. Акча деп калбадыңызбы? Негизи ушул баардыгына кызыкта, мисалы, баардыгы биз көрсөтүп бердик, баардык нерсени эми негизги нерсесин айтпайсызбы? Күнүнө канча клиент тейлейсиз жана канча каражат тапса болот бул сферада? Азыр сиздин өзүңүздүн практикаңызды өзүңүз айтып бериңизчи. Мен өзүмдүн практикамды, мисалы үчүн бир сумманы айтыш кыйын. Кээде болуп калат, өзүңдүн тапкан зарплатаңан дагы жана чай деп коет го бизде. Ошо чай тип деп коет. Ошо тип көбүрөөк чыгып калат. Өзүң тапкан акчаңан тиги тип көбүрөөк чыгып калат да. Биякта ошондой экен. Биякта кандай услуганы көргөзсөң дагы обязательном порядке 25%, 30%, 20% тип ташталат экен. Бул деген обязательном порядке экен да. Мисалы $100 чач кылдырып турган болсо, ошону $30 тип таштап кетет, э? $30 таштайт. Ар кандай. Мисалы эң көп канча алдыңыз? Менби? Канча таштап кетти? Ошо 11 айдан бери иштеп атам атасыз? Эң көп таштаганы мага, если не соврать, $100, э? Эң көп таштаганы. Ошо бир кишиден ошо 100 аласың. Туугандар, Кыргызстанда доллардын немеси курсу канча болду? Эсептеңиздер. Ошол акчасын айтпайсызбы эми? Канча, мисалы, бир күндө канча акча тапсаң болот экен? Средний айтыңызчы. Мисалы, көп дагы эмес, аз дагы эмес, мисалы, стабильный, примерно ушундай күнү көпчүлүк учурда ушундай болот депчи. Эми бул суроого жооп бербей эле коеюн, себеп дегенде ар кимдики ар кандай айта албайм. Ар кандай, мисалы, средний айтып коюңуз. Көбүрөөк айтып койсоң дагы болбойт, азыр айтсам. Ошо айтсаңыз болот, мисалы, $150, бирок кээ бир учурда $100 да болбой калышы мүмкүн. Кээ бирде 200дөн же 500ге чейин да болуп кетиши мүмкүн да. Бир ушундай минус. Кандай болсо чындыкты айтып берейинби? Чындыкты эле. Кээде $100 да чыкпай калат. Кээде 150 чыгат, кээде андан да көп чыгат. Ушинтип жооп берейинчи. Майрам күндөрү көп болсо керек негизи. Майрам күндөрү көбүрөөк болот. Негизи сиз кайсыл бул жакта эмне кызматтарды чач жасайт экенсиз дагы? Чач кыркабыз, боёйбуз. Менин основной профессиям ошол да. Ошо мага жагат бул жумуш. Негизи айтышат го, баягы сүйүп кылган жумуш менен мындай баягы акча табам деген жумуш башка депчи, мисалы. Өзүң жумушуңду сүйсөң чарчабайсың беле дейт да. Ошого канчалык деңгээлде ишенесиз, мисалы? Ошого мисалы үчүн биякта бөлүп болбойт го дейм. Сүйүп иштеген жумушуң менен анан акча таап иштеш жумуш деген. Жумушту канчалык сүйүп иштесең ошончолук акча келет да. Себеп дегенде сүйгөн жумушуңду ошончолук качественно жасайсың да. Сүйүп жасайсың, берилип жасаган жумуш деген берилип жасаган жумуш да. Сен ошоки өзүңдүн ичиңен чыккан нерсени, сүйүп кылган нерсени адамга бере аласың. Анан сүйбөй чач тараш болуп иштөө бул мүмкүн эмес го деп ойлойм. Себеп дегенде биз адамдарга сулуулук тартуулайбыз да. Анан биз туруп алып анан сүйбөй анан лишь бы на отвали иштеп анан иши кылса акча десек анда болбойт. Биздин профессия башка профессияны билбейт экен. Биздики сүйүү керек да. Өзүнүн жумушун сүйүү керек. Анан ошондон анан адамга сулуулук тартуулайсың, ошондон анан жакшы настроение бересиң да адамга. Ошо. Бул жакта кесиптештериңиз кайсыл улуттун адамдары, мисалы, кайсыл оруспу же американкаларбы, кимдер? Жок, бул жакта чогуу иштеген кыздар өзүбүздүн мекендештерибиз. Анан кошуна республикадан дагы бир кызыбыз бар, Казакстандан. Ошо, так өзүбүз эле. Өзүңүздөр? Өзүбүз эле, кыргыздар. Жакшы. Будан кийин азыр кандай графиктериңиз бар? Башка запистер да бар да, мисалы, башка, кечке чейин. Саат канчадан канчага чейин иштейсиз ушунда? 9-дан 6:30 чейин иштейбиз. 9-дан 6:30. 9-дан 6:30 чейин иштейбиз. Анан
майрамга барыптан эле даярданат. Жакшы эле буюрса. Бул жакта ошо 14 февраль деген катуу майрамда эле экен, ошол. Биякта ушундай даярдалат экен, аябай катуу майрамдалат экен. Ошол күнү $5000 табыңыз анда. Рахмат. Клиенттериңиз көп болсун анда. Рахмат. Табайын. Ошо. Анда биз сиздин дагы колуңузду кармабайлы, ишиңизге ийгилик, клиенттериңиз көп болсун. Туугандар, биз сиздерге кененирээк эле маалымат алып бердик деп ойлойм. Кийинки дагы бир суроолор болсо, жумушка кантип кирүү боюнча, же болбосо жумуш кантип табуу боюнча биздин комментарийге да жазсаңыздар болот, ой пикирлериңизди калтырыңыздар. Ошондой эле биз сиздер менен коштошпойбуз. Ар дайымкыдай кийинки эфирден жолукканга чейин сак саламатта туруңуздар, аман болуңуздар. Сизге ийгилик. Рахмат силерге да, силерге ийгилик.